Рождествонун алдындагы түнү Рашева айылынын дыйкандары мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатып тоңгон аялдын жансыз денесине туш болушту. Байкуш аял тоңгон колдору менен калың жуурканга оролгон наристесин көкүрөгүнө кыса кучактап алган экен. Бала ыйлап жаткан. Аялдар муңая көзүнө жаш алышты. Эркектер аялдын сөөгүн көтөрүп, айыл башчынын короосун көздөй жөнөштү. Анын үйүндө аялынын коноктору, коңшулар бар эле. Ошол замат алар ишке киришишти. Бири тоңу өлгөн аялды чечиндирсе, экинчиси башын жөлөп турду. Үчүнчүсү ал убакта шам менен жарык кылып турду. Калгандары наристе менен алек болуп жатты. 3 күндөн кийин аялдын сөөгүн жерге беришти. Атактуу аял өлгөндөй табыттын артынан көп эл убай-чубай баратты. Анын наристеси эмне болду? Бул аялдын тек жайын эч ким билбеди. Дыйкандардын арасынан биздин кыштак ансыз да бай эмес, бул наристени багуу бизге эми оор болот дегендер болду. Сараң адамдар жөн эле тынчсызданышыптыр. Айыл башчынын байбичеси баланы асырап алмай болду. Чындыгында байбиче бул тырмактай баланы өз уулундай көрүп мээримин төкпөдү. Ошентсе да анын үстү бүтүн карды ток эле. Ага Мартын деген ысым беришти. Кайрылганда Мартынка дешчү. Ал үйдө кароосуз эле ар бөлмөдө эмгектеп жүрмөлөп жүрө берчү. Мартынка эс тарта түшкөндө үй иштерин жасоого жакшы кол арага жарады. Үйдүн ички, сырткы жумуштарын көңүлдөгүдөй аткарчу. Отун терип келип, малды жайгарып, өрдөк каздарга жем чачып, айтор ар иште шайдоот кыймылдап ишти илберинки аткарчу. Башында ал мештин артында бурчта уктачу. Байбиче ал келген күнү ошол эле жерге жайгаштырган. Ал бөлмөдө анын өлгөн энесинин сөөгү да бир түнөгөн. Ошентип Мартынка 5-ке чыкканда аны малканага көчүрүштү. Малканада 7 жылга жакын жашады. Аны билим алсын деп мектепке да жиберишкен жок. Бул дубанага мектептин кереги эмне? Ага ушул эле жетпей калгансып, ал бизге үйдө керек деп байбиче коңшуларына айтып калар эле. Мартынка 12-ге толоордун алдында айыл башчы диний коомдун башчысына кечки тамакка даярданууга алып келди. Бирок диний коомдун башчысы аны кабыл албады. Себеби ал окуганды да, жазганды да, ал түгүл Кудай Теңирге кайрылып, сыйынганды да билчү эмес. Ушул эле күзүндө айыл башчынын байбичеси дүйнө салды. Анан ал Мартынканы малчыга жардамчы кылып берди. Андрей бул айылдын карыган малчысы. Карлыгы жеткендиктен малдын артынан жүрүү кыйындап калган. Мал Рашева кыштагынан сырт токойго жайылгандыктан Андрейге мал кароо андан бетер оор эле. Ал Рашевада узак жылдар бою уй кайтаргандыктан аны карып калган кезинде дыйкандар аяды. Үзүм нансыз калышын каалабады. Ошондуктан ага жардамчы кошуп беришти. Кийинчерээк ал чечим туура болгон экен деп баалашты. Мартынка кудум малчылыкка жаралгандай. Ал мал сарайда чоңойгондуктан малды кандай кароо керектигин жакшы билчү. Таң эрте Мартынка чоор тартат. Тааныш чоордун үнүн угаар замат маараган, мөөрөгөн малдын баары анын жанына ар кайсы жактан тез эле чогулат. Андрейдин бундаш аттуу ити койругун шыйпаңдата чаңды булоолотуп, кулагын тик чийтет. Көзүн жалтылдатып, шапалактын шарт деген дабышын, анан малдын жолго чыгышын күтүп турат. Бундаш менен Мартынка малды жакшы кайтаргандыктан Андрей кайтыш болгондон кийин Мартынка өзү Рашеванын малчысы болуп калды. Айылдын четинде, мүрзөнүн жанында кичинекей бир үй бар эле. Ал үй илгери бир карыяга таандык экен. Кийинчерээк ал дыйкандарга ошол үйүн тартуу кылыптыр. Үйдүн жарымы урап калган. Бүтүн жери ашканасы менен дагы башка бир бөлмө. Андрей аксакал так ушул үйдө 16 жылдык өмүрүн өткөргөн. Ал каза болгондон кийин эми минтип Мартынка бул жерге кирип отурат. Бул үйдүн кичинекей терезелери жыл бою саман менен тосулуп турчу. Күндүн нуру үйгө кирчү эмес. Кышкысын саман суукту тосчу. Чындыгында Андрейге жарыктын деле кереги жок эле. Кышкысын ал үйүндө деле турчу эмес. Коңшуларыныкында эле жүрө берчү. Жайкысын малдан чарчап келип жатып эс алчу. Алгач бул жерге келгендеги айласы кетип турган Мартынканын абалын жеткирүү мүмкүн эмес.
Мен эми ушул жерде жашап каламбы деп ойлоду ал. Дубалдын шыбагы көчүп, желе басып, кара көө. Жерде саман жайнап жатат. Далайдан бери үй жыйналбаганы айтпаса да көрүнүп турду. Мартынка айыл башчынын мал сарайында эле жашаганым жакшыраак болчу деп ойлоду. Айласы куруп, башын мыкчып, бир далайга отурду. Босогодо отуруп, өксүп ыйлап жатты. Байкуш өзүнүн жалгыздыгын эми сезди. Жалгыз, бул ааламда жап-жалгыз. Ушул жаман кепе сыяктуу. Бир маалда так төөдө, шыпта чымчыктын чыбырттаганы угулду. Башын көтөргөндө уя көрүндү. Бул алыскы өлкөдөн жазында учуп келип, суук түшкөндө күзүндө кайра учуп кетчү чабалекейлер эле. Эми минтип, уясын жайкыга ырастап тазалап, ирээттеп жатыптыр. Мен да ушул чабалекейлердей болуп, үйүмдү ирээттейин деп ойлоду бала. Ошентип ишке киришти. Алгач терезелерди жылчыксыз бекиткен саманды сыртка чыгарды. Көрсө, терезенин баардык айнектери сынык экен. Ал шыпыргыны таап келип, терезени тазалап шыпырып алды. Андан соң дубалдагы желени шыпырды. Будуң чаң шыпырындыдан шыпка чейин үйдүн ичи коюу туман боз ала чаңга толду. Эми дем алууга мүмкүн эмес эле. Мартынка думага түштү. Ошентип ал күндө мал кайтарып келгенден кийин үйүн иретке келтиргенде адатка айлантты. Айыл башчынын аялы мурда баткак менен тамдын жаранкаларын бүтөгөнүн ал көрүп эле жүргөн. Эми ал так ошентип тамдын жаранкаларын бүтөгөнгө киришти. Мүрзөчүнүн аялы Мартынканын иш аракетин көрүп, аны кубаттап, андан ары жолун улады. Кыязы анын да бүтпөгөн иштери бардай. Эртеси ал талаадан үйүнө кайтып келгенде Мартынка таң калганынан турган жеринде нес болуп катты. Баягы үйү акталып, ашканасы шыбалып, бөлмөлөргө таза кум себилген. Жыйнактуу, жарык бөлмөгө айланыптыр. Мүрзөчүнүн аялы жанында турган аялдарга бул жерде кандай жакшы иштерди жасаганын айтып берип жаткан экен. Алар аны кубаттап, өздөрү да билек түрө тамдын сыртын шыбап киришти. Күйөөлөрү да жөн турбай үйдүн чатырын жаңылап жаап беришти. Ал түгүл терезеге да жаңылап айнектерин салып коюшту. Мүрзөчү соо жүргөндө устачылык кылар эле. Ал Мартынкага сынган керебети менен столун оңдоп бергенге жарады. Ал эми отургучун жаңы жасап берди. Айыл башчы бир бооз саман алып келди. Иштин бүтүшү менен эркектер Мартынканы ортого алып: Мартынка, эми баары даяр, сен эми колукту алып келе бер деп тамашалап, шатыра шатман күлүп жатышты. Ошентип элдин жардамы менен бала акталган, тазаланган жарык үйгө кирди. Эми анын өз үйү бар. Ошентсе да ал күндө өз үйүн ирээттегенде жакшы көрөр эле. Мартынка талаада, эркиндикте жүргөндө жакшы көрчү. Ал бийик жерден таш үстүнө отуруп алып, малына көз салчу. Ал ошол эркиндикте гана көкүрөк кере ырахаттанып дем алчу. Ал отурган жердин сол тарабында бою көккө тирелген, керилген арча кайың, карагайлуу тоолор, жел жүрсө арча кайыңдын аңкыган жыты жарпын жазат. Күздөчү. Күзүндө башка бактардын көйкөлгөн баректери күйүлгөндө арчалар азагырын ырдагандай шуулдашат. Азыр тоо этегинде кудум килем төшөп салгандай жашылыраң, кызыл-тазыл атыр гүлдөр жыбырайт. Көйкөлгөн жашыл шиберде күмүш түстүү булактын суусу жылтырап агып жатат. Ал эми оң жагында жалгыз таман жол. Эрте жазда табигаттын сулуулугу, атыр жыты жарпын жазса, күзүндөсү жапайы жер жемиштер көздүн жоосун алат. Мартынка кайсы жемиш уулуу экенин жакшы билчү. Ага Андрей аксакал үйрөткөн. Күндүн чыгышы бул табигатты андан сулуу кылып коёр эле. Бул сулуулуктун ичинде ал өзүн унутчу. Мартынка суулуу чырпыктарды жыйнап алып, малына көз салганча тамагаш салчу себет токучу. Кээде шыпыргы байлап, Айтор үйүнө куру кол кайтпас эле. Айылдын тургундары анын колунан чыккан буюмдарды арзан баада сатып алат. Ошентип күндөн күнгө анын куржунуна бирткеден тыйын пайда болуп, топтолуп жатты. Өзүнө өзү суроо салып: бул акчаны эмнеге сарптайм, ким билет? Албетте, мен эми өзүм үчүн өзүм кам көрүүм керек деп
суроосуна кайра жооп берет. Ар түркүм буюмдарды чеберчилик менен токуп жатып, жаратылыштын кооздугуна суктана кайра эле өзүнө өзү суроо узатат. Дайым эле жаратылыш ушундай кооз беле? Эгер андай эмес болсо, бул кооздукту ким жаратты? Айыл башчы сыйынганда чакырган Кудайбы, же айылдын аялдары бирөө өлгөндө өзүнө аны алган теңир ырайымдуу деген Кудайбы? Ал Кудай кайда? Өзүнө алып кеткен адамдар каякта? Менин апамды да ал өзүнө алып кетти бекен? Ах, эгер ушул мен көрүп турган кооздуктун баарын ал жаратканы чын болсо, анда ал укмуштуу, акылдуу, боорукер Кудай болуш керек. Карасаң, кандай сонун, табышмактуу, өсүмдүктөрдүн бирин тамак катары жесек, дагы башкасын дары катары колдонобуз. Көлөкөнү сүйгөн өсүмдүктөр тескей тарапка отургузулса, күндү сүйгөндөрү күнгөй тарапта өсөт. Жаандан кийинчи бүт айлана жанданып, кулпуруп, жашара түшөт. Албетте, жамгырдын тынымсыз жаашы жакшы эмес. Ошондуктан айдарым жел жүргүзөт, күндү жаркыратат. Эгер ушунун баарын Кудай жасап жатса, ал укмуштуудай улуу, акылдуу, анан кудуреттүү. Өтө кызык. Адамдар өлгөндөн кийин да алар жашай турган жер ушундай коосонун жер болду экен. Айыл башчынын аялы өлгөндө колуна тыйын салып, бул анын жолуна дешти. Бул эмне болгон жол? Жер үстү менен өлгөндөр жашаган жердин ортосунда кандайдыр бир деңиз барбы? Ал деңизден ким өткөрөт? Айыл башчынын аялын жерге жашыргандан кийин бир жума бою анын жаны тынч алсын деп иштешкен жок. Андан соң жытын буркуратып нан бышырышты. Жаңы бышкан нандын жыты үйгө толгондо анын жаны тынч алат дешти. Эмне үчүн адамдардын жаны дароо эле тынчтана албайт? Ал жакта Кудайдын жанында бул жердегиден жакшы эмеспи? Деги эмне адам өлөт? Ушул ойлор баланы басты. Ушунун баарын бирөө түшүндүрүп берүүсүн каалады. Бирок эч ким жок эле. Жазында капилет жерден айыл башчы каза болду. Ал акыркы убакта ичимдикти көп ичип калган. Өлүмү да ошондон болду. Мартынка ал жөнүндө күндө. Айыл башчы кайда болду экен? Ал Кудайды көрдү экен? Кудай кандай болду экен? Деп түмөн ойду ойлочу болду. Бир жолу бир өспүрүм малчы бала асманды карап алып: Кудай, мен сен жөнүндө эч нерсе билбейм. Теңир, мен сен жөнүндө, анан өлгөндөр бара турган жер жөнүндө билгим келет. Сен мага жардам бере аласың. Бардык адамдар ушул жердеби? Боорукерлер да, таш боорлор да. Бала ушинтип сыйынып жатканда, Мартынка жардын жонунда себет топу отуруп, анын сыйынуусун уккан. Негедир анын сыйынуусун теңир укту деп ишенди. Бул ишеним аны тынчтандырды. Анан кайрадан себетин токуганга киришти. Бир маалда тынчсыздана маараган козунун үнү угулду. Ыргып туруп, үн чыккан тарапка бет алды. Бундаш да аны менен кошо чуркады. Жарышып чуркап отуруп, жарга чуркап келишти. Мартынка жакшы көргөн козусу бакка кыпчылып калганын көрдү. Көрсө, байкуш козу жардан укулап кетиптир. Байкушум менин, эми сени кантип чыгарып алам? Минтип жер тайгак, таштар да суу экен, деп түшөлүп алды. Эптеп жатып ылдыйга түштү. Козуну чыгарып кайра жогору чыгуу андан да оор болду. Чыгарып алгандан кийин Мартынканын кубанычына чек жок эле. Ал козуну ийнине салып көтөрүп баратты. Сак болбогонун күнөөлөп, аны назик сылап, үйүргө чейин көтөрүлүп келди. Куткарылган козу кое бергенде так секире оюн салып тоона барып кошулду. Оттоп кирди. Чак түштү малды суугарган айдап келди. Ал жерден козу карын тергени жөнөгөн аялдарга кезигип, бүгүнкү болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Мартынка, деди алардын бири, бир кой кайтаруучунун 100 кою болгон. Анан алардын бирөөсү жоголуп кетет. Койчу 99 коюн чөлгө калтырып коюп, жоголгон бир коюн издеп жөнөйт. Сен да ошол койчуга окшош болгон турбайсыңбы? Анан ал таптыбы? Ооба, ал жоголгон козусун тапкан. Таап алып, козусун жонуна артып алып, үйүнө алып келген. Ал өтө кубангандыктан кубанычын бөлүшүү үчүн коңшуларын чакырган. Мартынкага аялдын айтып бергени абдан жагып калды. Ал койчу ким? Каякта жашайт?
Муну мен билбейм. Бул окуяны Ыйса Машаяк өзүнүн шакирттерине айтып берген. Ыйса Машаяк? Ыйса Машаяк деген ким? Ах, Мартынка, кандай сен караңгысың, деп аялдар күлүп калды. Аны ышылдыңдабагыла, деп болуша кетти баягы аял. Байкуш бала мектепке барбаса, жаага түшүндүрүп айтып берер адамы болбосо, кайдан билмек? Мартынка, Ыйса Машаяк бул Кудайдын уулу. Болуптур эми, биз баралы. Аялдар узап кетишти. Күлкүгө алынса да биртке жаңы нерсе билип калганына ал сүйүндү. Ыйса Машаяк деген мээримдүү окутуучу бар болгонун эми ал билип калды. Мартынкага баарынан да Ыйса деген ысым жагып калды. Мына эми Ыйса Кудайдын уулу. Балким Ыйса да койчу болгон чыгар. Мүмкүн окуядагы 100 кой анын койлору, Кудайдын талаалары болгондон кийин токойлору дагы бар. Демек Кудайдын жанында абдан сонун. Үйүн көздөй келе жатып, Мартынка улам асманды карап ойлонуп баратты. Балким Ыйса Кудайдын уулу, талаадагы малын үйүн көздөй айдагандыр. Ал койлор жөнүндө айтып жатпайбы? Ал койлорун кайтарат. Азыр ал мени көрүп жатабы? Ал мени өзүнө жардамчы кылып алса, мен өлүүгө да даяр элем. Кудайдын жанында кандай экенин билип калмакмын. Эртеси күнү эртең менен Мартынка жүрөгү кубанычка толуп койгонду. Ал күндөгүдөн башкача эле жуунуп таранып, кийимин которду. Мүрзөчүнүн аялы ага уюн айдап келди. Анан ал: "Эжеке, айтсаңыз суранам, Кудай биздин кылган иштерибизди көрүп турабы?" Мүрзөчүнүн аялынын жүзү кайгылуу эле. Ал эми эле күйөөсү менен чатакташып, күйөөсү аны токмоктоп койгон болчу. "Ооба берекем, Кудай баарын көрүп турат. Эгерде сен жаман иш кылсаң, ал сени жазалайт", деп жооп берди. "Эжеке, мен жаман иш кылбайм", деди кошумчалап. "Кошкула, Кудай менен бол", деди аял. "Эжеке", кайрылып кайта сурады Мартынка. "Бизди анын уулу Ыйса да көрүп турабы? Теңир Ыйса Машаякпы?" "Ооба, албетте." "Болуптур анда. Эми Кудай менен бол." Мартынка талаага жөнөдү. Бирок жолду карай ал жалгыз эмес, бирок Кудайдын уулу Ыйса менен кетип бара жаткандай сезди. Ал тигил жакта бийикте, а мен бул жакта жерде, деп ойлонуп жатты Мартынка. Ушул күндөн тартып ала мурдагыдай малын урушпай калды. Анткени Ыйса Машаяк аны көрүп жатса, аны угуп да жатат. Ошентип бир жума өттү. Мартынканын жүрөгүнө жарык жана тынчтык толду. Ишемби күнү малын айдап үйүнө кайтып келе жатып, кечки коңгуроонун үнүн укту. Бул кубанычтуу үн бүт өрөөнгө угулуп жатты. "Коңгуроо эртең жекшемби күн экенин эскертип жатат", деди ичинен Мартынка. "Эртең элдер чиркөөгө барышат. Алар ал жактан эмне кылышат болду экен?" Мартынка эч качан чиркөөдө болгон эмес. Айыл башчынын аялы өлгөндө чиркөөнүн эшигинин алдында короодо жардылар менен отурган. Ошол жерде отурганда ага чиркөөдөгүлөрдүн ырдагандары жана аргандын үнү угулуп турган. Балага насаачынын сөзү дагы угулуп турду. Бирок короодон анын айткандарын түшүнө алган жок. Кышында айыл башчынын тирүү кезинде ал бир жолу чиркөөгө барайын десе, ага кожойке мынтти: "Сен ал жактан эмне кылат элең? Окуганды да, жазганды да билбейсиң. Жакшыраак кийимиң да жок. Сен сыяктуулар башкаларга тоскоол болуп эле жүрөсүңөр." Жайында болсо бала малдан колу бош болбойт. Ошентип эле ал чиркөөгө бара албай калды. Эмнеге адамдар чиркөөгө барышат болду экен? Алар Кудай менен сүйлөшөбү? Же аларга ал жөнүндө, Ыйса жөнүндө айтып беришеби? Мүмкүн ошондой. Мага болсо ал жака барганга уруксат жок. Бүгүн Мартынка кечки тамакты да ичкиси келген жок. Ундаштагы балага эркелеп, аны соорута албай жатты. Мартынканын жүрөгүн кайгы басты. Алыс токойлорго качып кеткиси келди.
же болбосо өзүнүн өлүп калган апасына кеткиси келди. Ошентип ал апасынын мүрзөсүнө келди. Ал дайыма ага гүл алып келип койчу. Ал мүрзөдө көпкө чейин ойлонуп отурчу. Менин апам кайда кетти? Ал жакта ага жакшы болду экен. Бүгүн мүрзөгө ал гүл алып келген жок. Өсүп жаткан гүлдөрдү ачуу жаштары менен сугарды. Кымбатым, мээримдүү апа, ал жакта Кудайдын жанында да сени мен сыяктуу чиркөөгө жибербей жатышабы? Анткени сен да мен сыяктуу эле үйсүзсүң. Менин байкуш апам. Баладан алыс эмес жакта мүрзөчү мүрзө казып жаткан. Ал баланын ыйлаган үнүн угуп, Мартынка экенин таанып, анын жанына келди. Сен ыйлап жатасыңбы, Мартынка? Ай, сага эмне болду? Деп сурады ал. Бала ага өзүнүн кайгысын айтып берди. Бирок мүрзөчү аны түшүнгөн жок. Мүрзөчү ар жекшембиде чиркөөгө барып, Кудай жана Кудайдын уулу жөнүндө көп укса да, Кудай жөнүндө ал эч качан ойлонгон эмес. Ай, ыйлаба, деди ал балага. Чынында эле кызык, сени чала окутуп калтыргандары. Бирок сенин айтып жаткандарың туура эмес. Сен үйсүз эмессиң да. Биздин кыштактын малчысысың. Сен башка жаштардай эле айылда хорго катышууга акың бар. Ой, сени ал жактан эч ким кубалабайт? Байке, менин жакшы көйнөгүм да жок да. Албетте, сен жайында чиркөөгө бара албайсың. Анткени сен малды таштай албайсың да. Ал эми күзүндө болсо анын башка кеп. Сага биздин коомдо жаңы кийим беришет, анан сен чиркөөгө ар жекшембиде бара аласың. Мен ал жактан эмне кылуум керек? Байке, суранам, айтсаңыз, силер чиркөөдөн эмне кыласыңар? Биз ал жактан ырдайбыз. Менин кичинекейим. Сен ырдаганды да билбейсиң, анткени китеп окуганды билбейсиң да. Бирок сен насаатчынын сүйлөгөн сөзүн уксаң болот. Анын артынан кайталап чогуу сыйынсаң болот. Анын Кудай жөнүндө айткан сөздөрүн уксаң болот. Айтсаңыз, насаат сөз деген эмне? Ой, жок, сен таптакыр эле караңгы турбайсыңбы? Билесиңби? Насаатчы бизге эмне кылуубуз керек экенин үйрөтөт. А мен болсо ал силерге Кудай жөнүндө айтып берет экен деп ойлогом. Ай, мен ошол жөнүндө айтып жатпаймынбы? Ал бизге Кудай жөнүндө, Ыйса Машаяк жөнүндө айтып берет. Ыйсанын төрөлүү майрамында бизге Ыйса Машаяктын туулушу жөнүндө айтып берет. Ал бизге дагы Ыйсанын адамдардан көргөн азаптары, аны еврейлерчи, ошол еврейлер кантип байлаганын, анан кантип өлүм жазага тартканын, анан айкашкан жыгачка кантип кадаганын, айкаш жыгачтагы өлүмү жөнүндө айтып берет. Ал эми Пасах майрамында Ыйса өлгөндөн 3 күндөн кийин тирилгени жөнүндө угабыз. Сенин айыңан, ай бала, мен мүрзөмдү да унутуп калган турбаймынбы? Байке, мен сизге жардам берейин, бирок Кудай үчүн суранам. Мага дагы ошол еврейлер Машаякты кандай айкашкан жыгачка кадаган жөнүндө айтып бериңизчи. Ай, могул жерге жат. Алар кандай кылып айкашкан жыгачка кадаганын сага көрсөтүп берейин. Мүмкүн болушунча колдоруңду сун. Мына кара. Анын колдорун, анан буттарын мык менен кадашкан. Анан ушинтип айкашкан жыгачка тикесинен өлгөнгө чейин асып коюшкан. Мартынка секирип турду. Бирок анын денеси ооруду да. Эмнеге? Аны мынча кыйнашты. Аларга ал эмне кылды? Ал эмне, зөкүр беле? Же көп жамандык кылган беле? Ал эч кимге эч качан жамандык кылган эмес. Бир дагы адам андан жаман сөз да уккан эмес. Ал жалаң гана жакшылык гана кылчу. Алыстан ага адамдар келишчү. Алар менен чогуу оорулуулар дагы кошо келишчү. Анан Ыйса оорулууларды айыктырчу. Ал ошондой эле адамдарды Кудайга кантип кызмат кылуу керек жана кандай жашоо керек экендигин үйрөтчү. Алар чындыкты уккусу келишпегендиктен аны өлтүрүштү. Алар кандай жаман иш кылышкан, байке, айтсаңыз? Ооба, албетте. Ал укмуштуу, ал адамдардын арасында кайтаруучу боло турган. Сен айтсаң, ол малыңды кандай жакшы кайтарасың?
Ал дагы адамдарды Кудайдын сөзү боюнча өмүргө багыттачу. Бирок адамдар аны өлтүрүштү. Мүрзөчү унчукпай калды. Ал андан ары Машаяк жөнүндө айта алган жок. Анын жүрөгүн укмуштуудай кайгы басты. Ага чоң жакшылык кылган, анан унутуп калган досун бирөө эсине салгандай болду. Ал мурда атасы калтырган Библияны бүтүн бойдон окуп чыккан. Мектепте ал библиялык окуяларды изилдечү. Мындан тышкары ал чиркөөгө барып турчу. Анан Машаяк жөнүндө билиши керек болгон нерсенин баарын билчү. Бирок эч качан ал жөнүндө ойлонбоптур. Асмандагы мекенин ал таптакыр унутуп койгон эле. Мына эми Мартынка анын эсине салып койду. Мүрзөнү касып бүткөн соң ар бири өз жолуна түштү. Бул түнү Мартынка уктаган жок. Кирпик кага албай койду. Ал Кудай жөнүндө, анын жакшылыктары жөнүндө ойлонуп жатты. Ал Кудайдын баласы. Демек, аны Кудай жиберген. Кудай жөнүндө эч нерсе билбеген адамдарды үйрөтчү. Ал улуу дарыгер болчу жана элге дары чөптөрдү колдонууну үйрөткөн. Атасы кылгандын баарын билет жана ал аркылуу адамдар айыгуу алышат. Бирок кандай өкүнүчтүү, адамдар аны өлтүрүп коюшканы. Мартынканын көзү илине баштады. Ошол убакта коңгуроонун үнү угулду. Туруп, малды талаага айдап чыгуу керек. Башка адамдар Кудай жөнүндө, Машаяк жөнүндө угуу үчүн чиркөөгө барышат. Мен болсо токойго баруум керек. Анан эч нерсе укпай калам. Мен эмнеге жашап жатам? Жалгыз, анан Кудайсыз. Аялдар Мартынканын кайгылуу жүзүн байкап калышты. Алар андан эмне болгону жөнүндө сурашты эле, бирок бала унчукпады. Бул күнү Мартынка малын токой тарапка айдаган жок. Ал малды Брыцовага бара турган жолдун жанындагы суунун жээгинде отоого жайып жиберди. Ал нанын да түгөтө жебеди. Калганын бундаш менен жакшы көргөн кою Берушкага бөлүп берди. Ушул маалда ага жакындап келе жаткан адамды көрдү. Жолоочу шаардыктарча кийинген жаш адам эле. Анын колунда кол чатыры, ийнинде жол баштыгы бар эле. Саламатсыңбы койчу? Бул жол менен Рашева кыштагына жете аламбы? Деп алыстан кыйкырды жолоочу. Мартынка баш кийимин алып мындай деди. Ооба, ушундай барса болот. Бирок сууну жээктеп басуу керек. Анткени бир аз басканда эле суу экиге бөлүнүп кетет. Жолоочу жылмайып койду. Ага бети күнгө күйгөн, капкара бакырайган көздөрү бар бала жагып калды. Бул жакта жалгыз отуруудан эрикпейсиңби? Деп сурады ал. Мен жекшемби күндөрү гана зеригем. Анткени бардыгы чиркөөгө барышат, а мен мал кайтаруум керек. Капаланба буга. Көптөгөн адамдар бош болсо да чиркөөгө барышпайт. А сиз кайда бара жатасыз? Азыр Рашевага, андан соң дүйнө жүзүн кыдырууга чыгам. Эмне үчүн сиз дүйнө жүзүн кыдырасыз? Билесиңби? Мен адамдар жөнүндө көптү билгим келет. Алардын жашоосун изилдегим келет. Кийин аларды үйрөткөнгө жакшы. Мен насаатчымын. Адамдарга Кудай жөнүндө үйрөткүм келет. Демек, сиз башкаларга Кудайдын сөзүн айтасызбы? Деди Мартынка кубанып. Сизге Кудай жана Машаяк жөнүндө айтып беришеби? Сиз ал жөнүндө баарын билсеңиз керек, Мен эч качан Кудайдын сөзүн уга элекмин, суранам. Мага азыр ошол Кудайдын сөзүн айтыңызчы. Мен сизге аябай ыраазы болот элем. Жакшы болот. Мага айтсаң, Машаяк жөнүндө сен билесиңби өзү? Бала аялдан жана мүрзөчүдөн уккандарын баарын төкпөй чачпай айтып берди. Жолоочу таң калып мындай деди. Ай, сен Кудайсыз, Машаяксыз турбайсыңбы? Сен эч нерсени билбесең, анан мен сага кантип Кудайдын сөзүн, Машаяктын окутуусун түшүндүрөм? Ошол маалда боз уй башка бир уйдун мүйүзүн илип чиелешип калган эле. Мартынка аларды айдаш үчүн чуркап жөнөдү. Кайтып келсе, жолоочу отуруп алып китеп окуп жаткан экен. Бала анын жанына отуруп, чыдамсыздык менен анын сөзүн күтүп калды. Мына, деди жолоочу. Бул китеп Теңирибиз Ыйса Машаяктын Жакшы кабар аттуу китеби.
Бул китепте Ыйса Машаяк эмне иш кылган, ал эмнелерге үйрөткөнү жазылган. Бул китепте Ыйса Машаяктын азап чеккендиги жөнүндө жазылганбы? Ооба, китептин аягында бул жөнүндө айтылат. Мага ошол жерден окуп бериңизчи. Жолоочу өзү да бул ойго берилип кетти. Ушул тынчтыкта окулгандардын баардыгы жолоочу үчүн жаңыдан ачылгандай болду. Ал Ыйса Машаяктын Гефсимания багындагы сыйынуусу, аны кармап кетүүгө келгендери, жүйүт аны кантип сатып кеткени, аны кандайча алып кеткендери, аны баары кантип таштап кеткени, зөөкүр, эки жүздүү дин кызматкерлери анын өлтүрүүсүн талап кылгандары, анан аны уруп шылдыңдашканы жөнүндө окуп берди. Анан Ыйсаны Пилаттан Иродко алып барышканын. Алар анын эч күнөөсү жок экенин билсе да, Пилат Ыйсаны өлүмгө берди. Жоокерлер болсо ага кызыл тору сырткы кийимди, падыша кийимин жапты. Башына тикенек кийгизишти. Ыйсанын бетинен кан тамып жатты. Ушундай кыйналгандан аны таанууга мүмкүн эмес болчу. Абдан кыйналгандан кийин аны Голгофага алып барышты. Ал катуу чарчагандыктан өзүнүн айкаш чыгачын алып жүрө албай калды. Ошондо айкаш чыгачты Кирениялык Шымонго артып коюшту. Ыйсанын кыйналуулары уланып жатты. Жараланган жеринен кан агып, күн да кактап жатты. Аябай суусаса да ага суу бербестен анын ордуна сирке суу беришти. Ыйса өзүн кыйнап жаткандар үчүн сыйынып 3 саат айкаш чыгачта илинип турду. Айкаш чыгачтын жанында анын энеси эсин жоготуп турду. Ал энесин да сооротууга сөз таап жатты. Күнөөлүү экенин сезген каракчыны ал өзүнүн асман падышачылыгына кабыл алды. Акырында анын чыдамы чегине жетип турса да, аны кыйнаганын токтотушкан жок. Ошондо ал үн чыгарды. Кудайым менин, эмнеге сен мени калтырдың? Жана башын ийип, жаны чыкты. Андан ары жолоочу Ариматаялык Жусуп менен Никодим Ыйсанын денесин көмүп, мүрзөнүн оозуна чоң таш жөлөп койгондугу жөнүндө окуду. Жүйүттөр Ыйсанын окуучулары анын денесин алып кетишпесин деп мүрзөнүн оозуна күзөтчүлөрдү коюшту. Мартынка жерге жатып ыйлай баштагандыктан жолоочу андан ары уланта албай калды. Бала өзүнүн бүт жүрөгү менен Кудайдын уулу ал үчүн да азап чеккенин сезди. Баланы карап жолоочунун да ыйлагысы келди. Ал куткаруучу жөнүндө көп ирет окуса да, өзүнүн күнөөлөрү үчүн кечирим суроо башына да келген эмес. Машаяктын азап чегүүлөрүнө ал дагы күнөөлүү эле да. Баланы сооротуш үчүн ал аз убакыттан кийин улантып окуй баштады. Коштошордо келечектеги диний кызматкер Мартынкага айтты: "Эгерде сен окуганды билсең, мен сага бул жакшы кабарды белек кылат элем." Ал көптөн бери эле окугусу келип жүргөн. Ал ошол замат тизеле калып асманга колун созуп сурай баштады: "Теңир, мен сабатсыз экенимди сен билесиң. Мага окуганды үйрөтүшкөн эмес. Мектепке болсо мени албайт. Анткени жашым чоң. Суранам сенден, Теңир, мага окуганды үйрөтө турган жакшы адамды жиберчи. Мен сен жөнүндө баарын билгим келет." Теңир анын өтүнүчүн уккандыгына жана аны аткарып берерине Мартынка толук ишенчү. Анын өтүнүчү качан орундаларын бала билген эмес. Ал жөн гана ишенчү. Мына ушул ишеним анын жүрөгүнө тынчтык берип жатты. Эми мен качандыр бир күнү Теңир Ыйса Машаяктын жакшы кабарын окуйм. Качандыр бир убакта окуйм. Бейшемби күнү кечинде Мартынка үйүнө келип, кароолчунун аялына жөжөлөр үчүн корзинаны алып келди. Анын үйүндө башка аялдар да бар экен. Алар Жесир Брецованын өлгөнү жөнүндө сүйлөшүп жатышкан экен. Бардыгы анын баласы Яшканы аяп, аны каз багуучу кылып бирөө алсын деп чечишти. Же болбосо ал кайыр сурап калат. Мартынка да баланы аяп кетти. Аны да Мартынканыкындай тагдыр күтүп турган. Кайыр сурамай, каз бакмай, мектепке үйрөткөндөрүнүн баарын унутуп калмай дегендей. Ал анан мен сыяктуу сабатсыз болуп калат деп капаланды Мартынка.
Яшканы ойлоп тынчтана албай койду. Бир күнү ал таза кийимин алып айыл башчыга келди. Айыл башчынын аялы короодо турган эле. Мартынканы көрүп мындай деп кыйкырды: "Сен эмне жасанып алгансың, Мартынка? Үйлөнүү тоюң жөнүндө айтканы келген жоксуңбу деги я?" "Жок, эжеке. Айыл башчыга иш менен келдим. Ал үйдөбү? Ага, сенин эмне ишиң бар? Ай, Юрий!" деп чакырды ал күйөөсүн. "Бери кел, Мартынка келди." Айыл башчы Мартынканы үйгө чакырды. "Саламатсыңбы, Мартынка? Кел отур. Эмне жакшы кеп айтасың?" "Яшканы эмне кылганы жатканыңарды билгени келдим. Ал жөнүндө ойлоп жаткан тура" деп таң калды староста. "Биз аны сага багууга беребиз" күлүп балага жооп берди. "Ушунуң менен сени камсыздандырып турган биздин коомго ыраазычылык билдирген болосуң." Мартынка кулагына чейин кызарып кетти. "Сиз таап алдыңыз, байке. Мен ошол үчүн келгем да. Мага Яшканы берүүңүздү сурайын дегем. Суранам сизден. Аны кайыр сураганы же каз кайтарганы жибербеңизчи. Аны мага тапшырыңыз." Айыл башчынын аялы эмне жөнүндө сүйлөшүп жаткандарын угуп, аябай ачуусу келди. "Ай, эси жок бала. Биз эки койчуну кармап туруубузду каалайт тура. Карасаң муну, жардамчыны каалаганын." "Жок, мен башка нерсе жөнүндө айтып жатам" деп актана кетти Мартынка. "Мен себет жана шыпыргы жасоо менен кичине акча топтогон элем. Анан мындан ары да иштеп табам. Андан кийин Кудай бизди жалгыз калтырбайт, бизге тамагыбызды берип турат." Айыл башчы менен анын аялы бекер эле Мартынкага каршы турушту. Алар ага алдыда боло турган жокчулук, ачкадан өлүшү мүмкүн экени жөнүндө айтышты. Бирок эч пайда чыкпады. Мартынка өз оюн бербей, сурангандан сурай берди. Айыл башчы баланын өжөрлүгүнө ачуусу келип, биринчи барып уйкусун кандырып алуусун кеңеш берди. Аны анан үйдөн кууп чыкты. Мартынка Яшканы өзүнө алгысы келип жаткандыгы жөнүндө кеп тез эле айылга тарады. Аялдар нааразы болушуп, баланы аябай жемелешти. Мындан тышкары алар балага көп нан бербешке сүйлөшүп алышты. Аябай эле көп кетти. Бирок бул жардам бермек беле. Мартынка айыл башчыга күн сайын барып тажатып сурана берди. Ал көздөгөнүнө жетти. Ага Яшканы беришти. Ушул күнү Мартынка өзүн абдан бактылуу сезди. Ал эч качан мындай бактылуу болгон эмес. Мартынка мүрзөчүнүн аялынын кол арабасын сурап алып, аны менен Яшканы алып келгени жөнөдү. Раматылык энесинин баласына калтырган мурасы, ич кийим салынган сандык, чоң жууркан, олтургуч, стол жана самандан согулган отургуч. Мунун баарын коом сатып, ал акчаны энесин көмүүгө коротушту. Чынын айтса, аны көмгөндөн кийин дагы 10 гүлден калган. Ал акчаны коом сактап коюуну чечти. Бала чоңойсо окуусуна керек болот. Яшка убактылуу жашап жаткан үйдүн жанында аялдар чогулуп калышты. Кээ бирлери араба сүйрөгөн Мартынканы көрүп шылдыңдап күлүштү. Башкалары болсо мындай дешти: "Байкуш бала, булардын тагдырлары да окшош. Мейли, кайгыңар боюнча жолдош болгула." Аялдар Мартынканын жанына келишип, анын арабасына сандыкты жана баланын кийимдерин салып беришти. Жуурканга 2 жаздыкты түйүп, аны да салып беришти. Анан дагы ар кандай оокаттуу болушту. Ошентип тамак ашы да бар болуп калды. Сабиз, пияз, картөшкө, Анна өлгөндөн кийинки андан калгандары. 2 бала арабаны айдап, айылды аралап жөнөштү. "Яшка, өзүңдүн жаңы байкеңди жакшы ук" деп күлүп калышты келиндер. Жолду карата 2 бала сүйлөшүшкөн жок. Үйүнө жеткенде гана алар бири-бирин тиктеди. Яшка ыйлап жиберди. Мартынка дагы аны менен чогуу ыйлады. "Ыйлаба, Яшка" деп сооротуп жатты ал аны. "Эч нерседен коркпо. Биз жакшы жашайбыз. Бири-бирибизди урматтап жашайбыз." Яшка ыйлаганын токтотту. Балдар арабаны бошотушуп, оокаттарды үйгө алып киришти. Арабаны болсо мүрзөчүнүн аялына кайтарып беришти.
Мүрзөчү аялынан жашыруун балдарга нандан чоң кесип берди. Аялы болсо күйөөсүнө көрсөтпөй Яшкага ар кандай тамак салынган баштык карматты. Үйгө келишип, ошентип балдар тамактанып алышты. Кеч кирип Мартынка төшөк сала баштады. Яшка сандыгын ачты. Келиндер ага апасынан калган шешеп жана тасмал салып коюптур. Балдар шешепти керебетке жаап, столго тасмалды салып коюшту. Бул жака китептерди коебуз, деди Яшка столду көрсөтүп. Жок, китептер тигил жакта, бурчта турушу керек. Бирок менде китеп деле жок, окуганды билбегенден кийин мага китептин деле кереги жок да, деди капалуу Мартынка. Сен каз багуучу болуп кетпешиң үчүн мен сени алгам, деп улантты ал. Анда сен мектептен үйрөнгөнүңдүн баарын унутуп каларыңды билгем. Яшка, мен сенин окууңду улантышыңды каалайм. Ошондо гана сен Кудай жөнүндө, Кудайдын уулу биз үчүн өлгөнү жөнүндө жана ал кайра бизге жерге келери жөнүндө окуй аласың. Мен окуганды билем, деп мактанды Яшка. Мартынкадай болгон чоң эле бала окуганды билбегени аны таң калтырды. Менин апам ооруп жатканда мен Машаяктын өлгөндөн тирилгени жөнүндө окуп бергем. Бизде көп китеп бар болчу. Айтып берип жатып, Яшка сандыгын аңтара баштады. Ал жактан китептерди алып чыгып, столдун үстүнө койду. Мында алипбе, окуу жаңы китеби, жаңы ыйык тарых, апасынын акыркы белеги. Андан кийин бала калың забурлар китебин, сыйынуу китебин жана эски чоң атасынан калган китебин алып чыкты. Акырында бала этияттап оролгон китепти алып чыгып, таң калган Мартынкага түшүндүрдү. Бул ыйык жазуу, бул Библия. Мында Кудай жөнүндө жазылганбы? Башынан баштап Кудай жөнүндө гана жазылган. Мында Кудай 6 күндүн ичинде дүйнөнү жаратканы жөнүндө айтылат. Менин ыйык тарыхымда да бул жөнүндө айтылат, бирок ал жакта сүрөттөр бар да. Балдар сүрөттөрдү карай башташты. Яшка ар бирине түшүндүрмө берип жатты. Мартынкага Яшканын айтып бергендери жакчу. Ал аны таң атканча угууга даяр болчу. Мунун баарын силерге мектептен айтып береби? Деди таң калуу менен Мартынка. Мектепте бизди көп нерсеге үйрөтүшкөн. Көп нерселерди кичинекейимде апамдан уккам. Эми болсо өзүм окуйм. Яшка окуй баштады. Ал 8 эле жашта болсо да бат окучу. Мартынка кайгыра түштү. Анын баккан үйүндөгүлөрү аны мектепке жибербей туура эмес кылганын эми түшүндү. Эгерде мен окусам, деп ойлоду ал, мен да Яшкадай болуп окуй алмакмын. Мен бул ыйык китепти өзүм эле окумакмын. Бул китеп менин үйүмдө бар болгону, аны түшүндүрүп бере алган адамдын да бар болгону кандай сонун. Эски адатынча Мартынка үйдүн ичинде баш кийимчен отурган. Бирок Яшка ыйык жазууну окуй баштаганда Мартынка баш кийимин алып койду. Ошол күндөн тартып ыйык китеп турган бөлмөдөн баш кийимин кийбей калды. Бала чагында айыл башчынын аялы башкалардын алдында сыйлаганыңды билдирип баш кийимди чечип коюу керек деп айтканы эсинде. Ал эми Кудайдын сөзү болгон жана Кудай жөнүндө жазылган Библияны анын ою боюнча сыйлаш керек да. Балдар ынтымактуу жашай башташты. Кубанычтуу сүйлөшүп, бири-бири үчүн кам көрүп, талаадан үйүнө кайтып келишет. Аялдар да аларды карашып чын жүрөктөн кубанышты. Алар балдарды аяп кетишти. Келгиле дешти алар. Балдарга көөрөк нан, жемиш, сорпо берип турабыз. Мындан биз кемип деле калбайбыз, деп кошумчалады айыл башчынын аялы. Анткени менен балдар ач калышпайт. Айткандары аткарылды. Байкуштар. Айылда балдардын баары ушинтип аташчу аларды. Бирок бүт айыл боюнча булардан бактылуу эч ким жок экенин бирөө да билген жок. Мартынка кубаныч менен ар күнү эртең менен жолдошун ойготот. Анан экөө жакын жердеги арыктагы сууга барып жуунуп келишет. Чачтарын тарап, кийинишип, анан сыйынууга турушат. Яшка асмандагы ата сыйынуусун катуу окучу. Мартынка акырын аны кайталачу. Андан соң алипбе, ыйык тарых китептерин, бычак жана жиптерин түйүнчөккө түйүп алышчу. Мартынка колуна чоорун алып, Яшка бундашты чынжырдан бошотуп,
Алар малды айдаган боюнча айылдан токойго кетишчү. Малды талаага айдап келип, Мартынка, Яшка бундаш болуп чогуу тамактанышат. Тамактангандан соң Яшка Библиядан окуп берип, андан кийин Мартынкага алифбеден жаттоого жаңы тамгаларды берчү. Өзү болсо ал убакта мал кайтарганы же себет токоганы, чыбык кескени жөнөчү. Яшка Мартынканын тырышчаактыгына таң калып жатты. Ал кайтып келгенче Мартынка берилген тапшырманы жаттап, тамгалардан сөз түзүп койчу. Кээде Мартынка мындай деп калат: мен дайыма окуган оор экен деп ойлочумун. Эми көрүп турам, бул кызыктуу иш экен. Адамдар алифбени ойлоп тапканы кандай сонун азаматтар. Алар ар бир тамгага сүрөт ойлоп табышкан. Жаттай албай коюу мүмкүн эмес да. Жана муну жаттай албай коюу үчүн акылсыз эле адам болуу керек. Эми мен сүрөттү 2-3 жолу карасам эле тамганы жаттап алам. Бул алифбе менен жазууну дагы үйрөнсө болот. Азыр деле аракет кылып көрсөм болот. Яшкада эски сынган грифель тактайы кичине грифель бар болуп чыкты. Көпкө ойлонбой ал Мартынкага жазууну үйрөтө баштады. Алифбе жана грифель тактайы менен алек болуп жатып, Мартынка кышында мындан да көбүрөөк окуганга мүмкүнчүлүк болоорун элестетип, анан сүйүнүп жатты. Анда ал ыйык жазууну өзү окуй алат. Ушул минуталарда Мартынка асманга карап Кудайга кайрылчу. Теңир Ыйса, мен сенден мага окуганды үйрөтө турган жакшы адам жиберишиңди сурагам. Жана сен мени уктуң. Ыраазымын сага, Теңир. Бир жолу Яшка чыбык чогултуп, аябай чарчап келди. Бала жер жемиштүү жер таап алып, кечке жер жемиш терип жүрдү. Мартынкага келип, эртең жер жемиш терип келип, токойчуга алып барып берүүгө уруксат сурады. Мартынка уруксат берди. Токойчунун үй бүлөсү Яшканын апасын жакшы таанычу. Ошондон кийинки эле күнү токойчу аялы экөө бала кандай жашап жатты экен деп сурап кетишкен. Жер жемиш үчүн төлөп, анын үстүнө дагы ар кандай тамак аш менен корзинасын толтуруп беришти. Мындан тышкары токойчунун аялы Яшкага шаршемби жана ишемби күндөрү базардан эт алып келип туруусун тапшырды. Ар барган сайын акча төлөп тураарын айтты. Ошол күндөн тартып Яшка токойчунун үйүнө ар нерселерди айылдан ташып турду. Мартын аны поштага да токойчуга кат караганы жиберчү. Кат кеч жетет деп аялдардын бири-бирине даттанып жатканын ал уккан эле. Бири күйөөсүнөн, бирөө баласынан күтүшөт. Каттар болсо жумалап же поштада, же пошточуда жата берет экен. Ошондуктан Мартын Яшканы кат сурап турууга жиберген. Токойчу баланы бул акылы үчүн мактады. Бул жөнүндө уккан аялдар да кат карап туруусун Яшкадан суранышты. Эми Мартын өзүнүн нанын Яшкага бербесе деле болот. Яшка жакшы акча таба баштагандыктан кышкыга да калтырганга мүмкүнчүлүк болуп жатты. Бири Яшканын кызматы үчүн жумуртка, экинчиси картошка жана сабиз, үчүнчүсү чамгыр берип жатышты. Баарынан жакшысы быйыл жакшы байлагандыктан тоодон алма жана алмурут терип алууга уруксат беришти. Көтөрүп кете алышынча алып кетүүгө уруксат берилди. Жыйнап алынгандарды балдар кышкыга сактап коюшту. Жекшемби сайын Мартынка Яшканы өзү менен токойго албачу. Ала айтчу: чиркөөгө бар, барып насаатчынын айткандарын жакшылап жаттап, жакшы угуп кел, анан мага айтып бер. Бир жекшембиде Мартынка демейдегиден кеч келди. Кеч кирип калган. Асманда ай көрүнүп калды. Малды айдап токойдон чыкканда ага бир 10 тогон адам колдорун жайып жаткандай көрүндү алыстан. Бала коркуп кетти. Бирок жакыныраак келип, жерде бир дарак жатканын көрдү. Ал даракка ай нурун төгүп, бир укмуштуудай көрсөтүп жатыптыр. Токойдон болсо ар кандай үндөр чыгып жаткан экен. Мартынка анын жанына токтоп мындай деп ойлоду: Кудайдын уулу да кыйналып Гефсимания багында жаткан. Ал онтоп ыйлаган. Андан соң мени күнөөлөрүмөн жууш үчүн жазаланган. Баланын жүрөгү кусадан кыйналып кетти. Үйүнө жеткенче ал ыйлап, сыйынып келатты. Мени качан аласың өзүңө, Теңир? Мен сени ушунчалык көргүм келет. Ыйса Теңир, мен сенин алдыңа чөгөлөп, сага баардык үчүн ыраазычылык айтмакмын. Кыш келди.
Айылдагылар малын сарайларга киргизишти. Жаш малчыга жаңы кийим тигип беришип, аны жакшынакай кийинтишип, күлүп мындай дешти аялдар: «Эми сен Мартынка, үйлөнө берсең болот». Бирок бала башкача чечти. Ал Яшка менен эң кичине балдарга кошулуп окуй баштады. Айылда баары ага суктанып жатышты. Баардыгы тең Мартынканы кеп кылышып, аны шылдыңдап да жатышты. Бирок Мартынка оңой эле мектепке келип калган жок. Мугалим аны көпкө чейин алгысы келбеди. Ал балдардын шылдыңдаганынан коркту. Бирок Мартынканы текшерип көрүп, ал абдан жөндөмдүү бала экенин көрүп, ага мектепке келүүгө уруксат берди. Көп узабай эле мугалим Мартынканы мактай баштады. Эч качан анын мындай жөндөмдүү окуучусу болгон эмес эле. Бир аз убакыттан кийин ал Мартынканы өзүнө жакын отургузду. Ал эми кыштын аягында Мартынка забурларды, библиялык окуяларды жаттап жаткан окуучулардын арасына отуруп калды. Бардык окуучулар Мартынкадай окушса, мен кандай гана кубанар элем, деп мугалим көп айтып калчу. Бул жылы Мартынка жазды анча деле күткөн жок. Анткени мектепке барбай калмак да. Баарынан да ал чиркөөгө барбай калууну каалаган жок. Күзүндө ал чиркөөгө биринчи жолу келгенде анын көздөрү чачырап кетти. Бул чоң байрам болчу. Көп шамдар күйүп турду. Арган ойноп, ыр угулуп жатты. Насаатчы Кудайдын сөзүн айтып жатты. Мартынка өзүн жерде эмес эле асманда жүргөндөй сезди. Ал ойлонуп, анан өзүнө өзү айтып жатты: «Ооба, бул Кудайдын чиркөөсү, бул Кудайдын үйү». Ошондон тартып ал бир да жекшембини өткөргөн жок. Балдардын хоруна ал барган жок. Аларды чогулуштун убагында сүйлөшүп, өзүн жаман алып жүргөндөрү жакпады. Мартынка эшиктин жанындагы эң акыркы отургучка отурууну жакшы көрчү. Бул жерден анын тынчын эч ким албачу. Бул жактан ал пастордун сүйлөгөнүн угуп, Теңирге сыйынчу. Тааныш забурларга кошулуп ырдаганга эч ким тоскоол болбочу. Албат эле ырдаганды үйрөнүп алды. Мартынка ырдай баштаганда аялдар кайрылып, аны карап калышчу. Анын үнү ушундай таптаза, анан тунук болчу. Анын сыйынуусу түз эле Кудайга жетип, чын жүрөгүнөн чыгып жатканы сезилип жатты. Жаз келди. Дыйкандар кубанып жатышты. Эми малды багуунун кереги жок. Өздөрү эле талаадан оттоп алат. Анын үстүнө чөп дагы түгөндү. Мартынка кайра талааларын, токойлорун көрөрүнө кубанып жатты. Бирок аны бир нерсе гана капалантып жатты. Яшка эмне болот? Мартынка аны жанына экзаменге чейин алгысы келбеди. Бирок баланы ким багат? Мартынка өзү кечке талаада болот. Бир күнү түштөн кийин Мартынка үйүнүн жанына туруп алып, Теңир таң каларлык кылып муз менен карды алып салды. Жакын эле бул жерде кар жатты эле. Эми жашыл чөп көрүнүп калды. Эки эле жума мурун балдар коньки тээп ойноп жүрүштү эле, эми болсо тоо ойноп жатышат, деп ойлонуп жатканда анын жанына айыл башчынын аялы басып келди. «Азаматсың, Мартынка», деди ал балага. «Яшка сени менен кышы бою жакшы жашады. Анын апасы тигил дүйнөдөн сен үчүн Кудай Теңирге сыйынат. Айрыкча ал баласы мектепке барып жатканына кубанып жатса керек. Ошондуктан биз аны экзаменге чейин мектепке калтырууну чечтик. Биз аны багалы деп чечтик. Бир жума ал биздикинен тамактанат, бир жума тегирменчиникинен, анан токойчунукунан». Муну угуп Мартынка айыл башчынын аялына кантип ыраазычылык билдирерин билбей калды. Яшка жөнүндө ойлогонунун баары жонунан ташты алып салгандай эле болду. Ал күнү мындан бактылуу адам жок эле. Жуманын биринчи күнү эртең менен Яшка Мартынкага малын чыгарышып, аны токойго чейин айдашып барды. Анан мектепке чуркап жөнөдү. Мартынка анын артынан көпкө карап турду. Түштө Яшка түштөнгөнү чуркап келди. Тегирменчинин аялы анын алдына тамак койду. Яшка ачка болуп кеткендиктен тамакты ичип койду бат эле. Аялдар айткандарына турушту. Алар баланы экзаменге чейин багышты. «Эмне, Мартынка, Яшкасыз талаада көңүлсүз бекен?» деп сурап калышчу аялдар. Бирок Мартынканын эркидей убактысы да жок болду. Ал малды кайтарышы керек. Бошураак убакыт болуп калса эле ал Инжилини алып чыгып окуп калчу. Ал кээде гана 2 аяттан көбүрөөк окучу.
Ал Яшкадай жакшы окуй алчу эмес, бирок окулгандардын үстүндө ал көп ой жүгүрчү жана күн сайын жаңы нерсе билип алчу. Бир күнү ал Машаяктын сарайда төрөлгөнү жөнүндө окуду. Бул сөздөр Мартынканы толкундатты. Ал мурун айыл башчынын үйүндө жашаганда уй менен сарайда жатып жүргөнүн эстеди. Ал бешикке жатпай сарайда акырдын ичинде жаткан Кудайдын уулуна боор ачып кетти. Кийинчерээк ал Ыйса Машаяк 12 жашында Назаретте ибадаткана болбогондуктан Назареттен Иерусалимдеги ибадатканага барганы жөнүндө окуду. Ал жактан ал көп элдин арасынан жоголуп кетет. Апасы аны 3 күн издейт. Акыры энеси ибадатканадан аны таап алгандагысын окуганда Мартынка абдан сүйүндү. Башында эле ошол жакка баруу керек болчу. Алар эмне, анын ибадатканада болоорун билишкен эмес беле деп ойлоп жатты Мартынка. Бала Машаяктын Иерусалимге саякаттаганын көпкө чейин эсинен чыгарган жок. Ал талалар менен өтсө керек жана албетте жолду карата тала гүлдөрүн тергендир. Токойдон талдардын көлөкөсүндө эс алгандыр. Мартынка Машаякты элестете калды. Ал аны Рашевага бара жаткан жолдон көргөнсүп. Мартынка бир да минутта бош олтурбачу. Кээде ал ырдап да калчу. Анын тунук жана таза үнү жаңырып турар эле. Анын ыры катуу угулчу. Мени ук Теңир Кудайым менин, мен сенден гана тынчтануу алам. Бул сөздөрдү шамал, талалар жана тоолор аркылуу Машаяк жакшыраак уксун деп алып учту. Бир жолу ырдап бүтүп, Мартынка катуу кыйкырды. Теңир Ыйса Машаяк, эми мен сенин кайда экениңди билем. Бирок мен сени көргүм келет. Мен билем, сен экинчи жолу келесиң. Бирок бул качан болот? Кечиндеби? Же эртең менен эртеби? Эртеби? Деп анын үнү токойдо жаңырды. Эртеби? Дагы бир жолу угулду. Мартын жылмайып кайталап сурады. Теңир, сен келесиңби? Келесиңби? Үнү жаңырды. Быйылкы жылы Мартынка жекшемби күндөрү себет окуганын токтотту. Ал мындай деп ой жүгүрчү. Малды багуум керек. Бул иш дыйкандар үчүн да, мал үчүн дагы жакшы. Себеттерди болсо өз каалоом менен токуйм. Теңир болсо жекшемби күндөрү өзүң үчүн иштегенге уруксат бербейт. Мен чиркөөгө бара албаган соң, анын ыйык майрамын бул жерден, токойдон өткөрсөм деле болот. Мартынка мурункусундай эле жекшемби сайын эң жакшы көйнөгүн кийчү болду. Мүрзөчүнүн аялы аны көрүп жемелей баштады. Эжеке, бүгүн токойдо да майрам да, деп жооп берди ага Мартынка. Ал ошондой дечи, бирок ал жактан сени эч ким көрбөйт да. Теңир мени көрөт, эжеке, Теңир. Анын ыйык күнүн сактоого буйрук берген. Мен анын алдында кир кийимим менен барбайм да. Аял жүрөгүнүн тереңинде бала менен макул болду. Кийинчерээк баланын сөздөрү эсине түшө калганда кир этекчесин чечип, тазасын тагып алчу. Айылда тегирменчинин аялы каза тапты. Өлөөрүнүн алдында ал Мартынкага түктүү жоолук тапшырды. Жоолук жаңы деле эмес болчу, бирок балага андагы сүрөттөр жакты. Талаага чачылган розалар жана башка гүлдөр. Мартынка аны талаага ала барып, Инжил китеби турган ташка жапчу. Анын жанында ал окучу, сыйынчу, анан ырырдачу. Ал жекшембидеги таңды ошентип өткөрчү. Түш чамасында ага Яшка келчү. Яшка экзамендерин берип бүтүп, эми балдар мурдагыдай жашай башташты. Алар чогулуп, себетке чыбык чогултушчу. Анан Мартынка себет токучу. Яшка жер жемиш же коз карын терип, аларды сатууга алып барчу. Мындан тышкары Яшканы 2 жумага жер ченегич аспаптарын ташып жүргөнгө жалдап алган. Яшка 2 жаңы гүлден иштеп тапты. Балдар аларды башкаларга кошуп катып коюшту. Кийинчерээк бул акчага Яшкага жаңы көйнөк алышып, 2 өтүгүн оңдогонго өткөрүп коюшту. Алардын кубанычында чек жок болчу. Аларды карап башкалар да кубанышты. Көйнөк Яшкага аябай жарашып, сулуу жигит болуп калды. Жаңы көйнөгү менен Яшканы бундаш тааныбай жыттап жатты.
Алар эч нерсеге карабай кийиништи, бирок үйүн карашкан жок. Үй болсо күндөн күнгө эскире берди. Балдар токойдо жүрүшкөндө үйдүн шыбагынын чоң бөлүгү түшүп калды. Кайтып келишкенде алар үйгө эптеп киришти. Дыйкандар аларга оңдогончо үйгө жатпагыла деп айтышты. Себеби кечкисин үй басып калышы мүмкүн эле. Ошентип алар бундаш менен сарайда жашап жүрүштү. Жай жаан чачындуу болуп, Мартынка аябай түйшүк тартты. Мал суу чөптөн көп оттук албасы үчүн, ошону менен бирге ачка да калбашы үчүн кам көрүшү керек эле. Мындан тышкары бул жылы короо койдун ичинде качып кете турган койлор да бар эле. Бир жолу дыйкандар Яшканы бир жака иштер менен жөнөтүшүп, ошол күнү Мартынка малды өзү топтоого туура келди. Ал койлорду 3 жолу кайталап санады. Эмнегедир бүгүн ал үчүн кой кайтаруу кыйын болду. Ал алардын артынан чуркап жүрүп, Инжилден 2 аяттагы окуй алган жок. Мурдараак окуганын эстеди. Анткени адам уулу жоголгонду издөө жана куткаруу үчүн келди. Матфей жазган жакшы кабардын 18-бөлүмүнүн 11-аяты. Кимди издөөгө? Адамдардыбы? Мага кимдир бирөө түшүндүрүп берсе жакшы болор эле. Жолду карата бул сөздөрдүн үстүндө ойлонуп келе жатты. Айылга да келип калды. Аялдар өзүнүн малдарын бөлүп кетиши үчүн анын алдынан тосуп чыгышты. Топ короодо тегирменчинин кою жок болуп чыкты. Оозуң ачкан неме? Деп тегирменчинин аялы баланы ар кандай сөздөр менен урушуп кирди. Мен сенин балаңды баккандыгыма ушинтип рахмат айтасыңбы? Тегил жакта эмне кылып жатканыңды Кудай гана билет. А мен мунун баарына чыдашым керек экен да. Ал кайтадан уруша баштады. Мартынка делдирей түштү. Тегирменчинин аялынын ачуусу келгенин көргүсү келбей, койдун жоголгонуна да кайгырды. Байкуш кой ал жакта жалгыз эмне кылып жүрөт болду экен? Ал токойго чуркап жөнөдү. Ай толуп асманда жаркырайт. Күлүмсүрөп баланы карап, ага мындай деп айткысы келип жаткандай. Кайгырба, Мартынка, мен сага жардам берем. Катуу толкунданганынан Мартынка чарчаганын да сезбеди. Бир заматта эле ал күндүз мал кайтарган жерге жетип келди. Суу болгон Мартынка жерге дем алууга кулап түштү. Анан кайра секирип турду дагы койду издеп жөнөдү. Аны чакыра баштады. Беляночка! Беляночка! Бул жака! Бул жака! Деп Мартынка кубаныч менен кыйкырып, тикенекти аралап, таштардан, дүмүрлөрдөн секирип, дарактардын дүмүрүнө чалынып, токойду аралап жөнөдү. Бир канча жолу жыгылып жатып, көйнөгү бутакка илинип, бутун жаралантып алса деле, ал издегенин токтотподу. Акырында Мартынка маараган үн чыккан жерге келди. Эми аны ушул караңгыда кантип табам? Ай бир чуңкурдун түбүнө жарык берип, анын түбүнөн Мартынка бир ак нерсени көрдү. Ал койдун тааныш маараганын укту. Бул анын кою эле. Ал байкуш жүнү менен тикенеки илешип калган экен. Ал чуңкурдан чыкмак турсун бутуна да тура алмак эмес. Мартынканын эсине Инжилдеги сөздөр түштү. Адам уулу жоголгонду издөө жана куткаруу үчүн келди. Матфей жазган жакшы кабардын 18-бөлүмү 11-аят. Эми гана ал бул сөздөрдүн маанисине түшүндү. Анын жардамы болбосо бул кой өлүп калмак. Дагы ушундай эле күнөөкөр адамдар дагы бул караңгы дүйнөдө өлүп жатышат. Тикенектер койду кармап кое беришпегендей эле күнөө да адамды кармап алып асманга жибербейт. Теңир Ыйса дагы келип күнөөкөрлөрдү чакыра баштады. Кээ бир койлор анын чакырган үнүн угушту. Анан ал аларды алып өзүнө алып келди. Так эле ушул сыяктуу ал мени да тапты деп ойлоду Мартынка. Эми бала ошол сөздөрдү түшүнгөнгө толук ишенди. Ал койдун аркасынан жар менен түшө баштады. Бир ташка бутун коюп, таштын кыймылдап жатканын сезди. Таш түшүп кетсе койду өлтүрүшү мүмкүн деп ойлоду Мартынка. Ал бир колу менен жарды кармады. Бирок оң колу менен асылып турган таш дагы кыймылдай баштады. Мартынка койду өлтүрүп албайын деп колун кое берип ылдый кулап түштү. Бир секундта анын кулагы дүңгүрөп турду, көзү караңгылады. Алыстан коңгуроонун үнү угулгандай болуп бала эсин жоготуп койду. Ал ушундай абалда канча жатканы белгисиз. Бир убакта
Ал бетине бир жылуу нерсе тийгендей болуп, бир аянычтуу үн укту. Бундаш анын жанында улуп жатканын түшүндү. Анын кулагына дагы башка үндөр угулду. Мартынка эптеп көзүн ачып, эки жагын карады. Мен кайдамын деп ойлоду ал. Анын жанында бундаш туруптур. Жанында бадалда кой жатат. Асманда жылдыздар өчүп, таң ата баштаптыр. Чуңкурдун үстүндө Яшка туруп алып, ыйлап жатат. Мартынка эмне болгонун эми эстеди. Мен жардан жыгылдым деп ой жүгүртүп жатты ал. Эгерде мен өлүп калсам, менин өлүмүм Машаяктын өлүмүнө окшошмок. Ал дагы койлорду издеди, тапты, бирок ал өмүрүн кыйды. Мен азыр эсиме кандай келсем, ал да өлгөндөрдөн 3-чү күнү тирилип, жана мен койду куткаргандай эле ал дагы өзүнүн койлорун өлүмдөн куткара алат. Мартынка алы жоктугун сезди. Яшканын ыйлаган үнү болбосо, ал кайрадан уктап калгысы келди. Ал эптеп туруп, болгон күчүн топтоп койду алып үстүнө чыкты. Яшка ансыз уктай албагандыктан бундашты алып аны издегенин чыкканы жөнүндө айтып берди. Анан бундаш аны таап келгенин айтты. Мартынка эптеп айылга жетти. Мурунку күнү ал тамак ичкен эмес. Жоголгон койду издеп жатып, акыркы күчүн жоготту. Акырында ал жардан кулап, суу чөптө таң атканча жатты. Бутун сүйрөп үйүнө келе жатканда тегирменчинин аялы сүйүнөрүн ойлоп келе жатты. Бул ага күч берип жатты. Бирок ал ага рахмат айтайын деп да ойлогон жок. Анткендин ордуна ал баланы дагы бир сыйра урушуп алды. Ага кошулуп берки аялдар да кеч келгендиги үчүн урушуп киришти. Алар алмак салмак урушуп, анын көңүлүн түшүрүштү. Токойдон айылга чейинки жол Мартынкага аябай кыйын болду. Бирок кайрадан Токойго кайткан жол андан 100 эсе оор болду. Ал малды Яшка менен бундашка тапшырып коюп, өзү жарга жата кетти. Ушул убактагы анын кайгылуу жүзүн көрсө, тегирменчинин аялы балким урушканына өкүнүп калмак. Ал анда айтмак эмес айылдын жүгүсүң деп. Яшка Мартынканы алаксытайын деп аракеттенди. Бирок эч нерсе жардам бербеди. Мартын окуганга да, ырдаганга да, Яшканы укканга да, окугандарын айтып бергенге да алы жок эле. Ошентип 3 күн өттү. Жекшембиде ал Яшканы да өзү менен баруусун суранды. Алар Инжилден Машаяк ишембиде бир адамды айыктырганы үчүн еврейлер аны өлтүргүсү келгени жөнүндө окушту. Мартынка оор улутунуп мындай деп айтты. Теңир, сен өлүмдөн адамдарды куткарганың үчүн сени өлтүргүлөрү келген. Мен болсо мен койду куткарып калганым үчүн урушуп, тилдеп койгонун эле көтөрө албай жатам. Сен аларды кечиргендей эле мен да тегирменчинин аялын кечирдим. Ал кайгысынын баарын ыйлап бүткөндө мурункудай эле жакшы койчу болуп калды. Ал мурункудай эле чын жүрөгүнөн Яшка менен сүйлөшүп, кезиккендер менен жылуу учурашып, аларга жылмайып калды. Анда бир гана өзгөрүү болду. Ал эми талга чыга албайт. Тоого да ал эмгек менен чыгып, малды жайытка айдап баратканда да 2-3 тынып жете турган болуп калды. Ал көп тамак жебей, жана дайыма суусачу болду. Анын өңү кетип, таптакыр күн көрбөгөн куп-куу адамга окшоп калды. Бул жылы малды жылдагыдан мурун жайытка чыгарбай калганына Яшка абдан кубанды. Эми биз чогуу мектепке барабыз. Мугалим чогуу отурууга уруксат берет. Себеби сен мени кубалап жеттиң да, деди ал Мартынкага. Балдар малды акыркы жолу жайытка алып чыккан күн келди. Кеч кирип, кайта турган мал келгенде Яшка малды чогулта баштады. Мартынка болсо отуруп алып, дүйнө дайыма эле бар болгонбу же жокпу, аны ким жаратты деп көп ойлонгон жарга кайрадан чыгып отургусу келди. Теңир кайда жашайт жана өлгөндөн кийин адамдарды кайда алып кетет деген сыяктуу суроолорду так ушул жарда көп берер эле. Бирок бул кечте ал суроо берген жок. Мартынка билген, эгерде Теңирге асманда кызмат кылгың келсе, ал кызматты жерден баштоо керек экендигин. Теңир суроолорунун баарына жооп бергени үчүн Мартынка ага чын жүрөгүнөн рахмат айтууга даяр эле. Мартынка айланасындагы жаратылышты карап суктанып жатты. Өрөөн,
үйлөнүү тоюна кийинген колуктуга окшоп тумандап жатты. Күн дарактардын чукуларына тийип, Мартынканы акыркы жолу өөп жатышты. Эми ал дээрлик жазга чейин бул жерлерди көрбөйт. Ар түстөгү, сары кызыл, алтын түстөгү жалбырактар жерди жаап калган. Токой дагы коштошуу ырдагансып шуулдап жатты. Ар бир жалбырак ага: "Кош бол, Мартынка, эми биз сени менен көрүшпөйбүз." Мартынка ыйлап жиберди. Ал кучагын жайып, бүт дүйнөнү кучагына алгысы келди. "Кош, кош", деди ал жашарылаш. Мартынка жардан түшүп малга келди. Ал малды айдап айылга кайтып келе жатканда улам артына кылчайып жатты. Алар үйгө келишти. Айыл башчынын аялы аларга нан кесип берген эле, бирок Мартынка ага тийген да жок. Ал алдыдагы түөлүк өмүр жөнүндө Инжилден окуп берүүсүн Яшкадан суранды. Окуп бүткөн соң Кудайга сыйынып уктаганы жатышты. Мартынка үргүлөп кетти. Короодо абдан суук эле. Акыркы гүлдөр үшүп, түнү өлүп калышат. Терезе аркылуу ай уктап жаткан балдарга тийип жатты. Жымыңдаган жылдыздар жыбырайт. Бир маалда Мартынка ойгонуп кетти. Аябай чыйрыгып кеткен экен. Балдар бир төшөк жамынып чогуу жатышкан. Яшка уктап жатып жөтөлүп кирди. "Байкуш, бул да үшүп калыптыр", деп ойлоду Мартынка. "Төшөк аябай эле кичине болгондуктан бизди жылыта албайт. Андан көрө мен Яшканы эле жаап коеюнчу. Өзүм болсо жамынбай эле жатам." Мартынка жолдошун кымтып койду. Өзү болсо бүрүшүп жаман чапанын жамынды. Ал такыр эле жылыткан жок. Аны суук тешип өтүп, тишине тийип жатты. Мартынка бүт денесинин үшүгөнүн сезип жатты. Колдору, буттары, капталы, төшү, далысы муздап калды. Эмне кылуу керек? Кичине болсо да жылынсам жакшы болор эле. "Мени калтырба, Теңир ыйса", деп сыйынды Мартынка. "Мен өзүмдү жаман сезип жатам." Муну айтып бүтөөрү менен денеси жылый баштаганын сезди. Эти ысый баштады. Ал көзүн жумуп уктап кетти. Убакыт кечки саат 11 эле. Мүрзөчү түнкү кароолчу да болгондуктан адамдар саат канча болгонун билсин деп чоорун тартып коюп уктап алууга үйүнө бет алды. Балдардын үйүнүн жанынан өтүп бара жатып, адаттагыдай эле уктап жаткан балдарга көз салып коюуга кирди. Ал дайыма кирип, алардын чогуу таттуу уйкуда жатканын, түшүнөн жылмайгандарын көрүп кубанып калчу. Бул жолу ал айдын жарыгынан укмуштууну көрдү. Яшка гана камкордук менен кымтыланган. Мартынка болсо андан арыраак бүрүшүп жаткан экен. Анын денеси от жалын болуп, чоң көздөрү асмандагы жылдыздардай күйүп жатты. "Уктаган жоксуңбу, Мартынка?" деп ага кайрылды мүрзөчү. "Силер бүгүн эмне минтип жатып алгансыңар? Төшөктүн баары мында, сен болсо жамынбай." Бала жылмайып гана тим болду. Мартынканын ушул минутадагы жүзүн мүрзөчү көпкө чейин унута албай койду. Ал өзүнүн чапанын чечип, баланы жаап койду. "Эмне болду сага, Мартынка? Эмне сен мага жооп бербейсиң? Же мени тааныбай жатасыңбы?" "Ал жакында келет. Мен аны күтүп жатам", деди бала жөөлүп. "Ал мага келе жатат. Мен ага суу менен сүзүп бара жатам. Мен корккон жокмун." "Мартынка, ойгончу, эмне деп жатасың?" Мүрзөчүнүн көзүнө жаш толду. Бирок Мартынка эч нерсени түшүнгөн жок. Мүрзөчү аялына чуркап барды. Мартынканы экөөлөп үйүнө алып барышты. Кеч экенине карабай башка аялдар да келишти. Мүрзөчү алардын үйүнүн жанынан өтүп бара жатып, терезелерин чертип үйүнө келгиле деген. Мартынкага бир нерсе болду. Бала эч кимди тааныбай, токойдогудай болуп, анын төшөгүнүн жанында туруп ыйлап жаткан Яшкага да эч көңүл бурган жок. Мартынкага жакындаш үчүн аны төшөгүнүн жанынан эптеп алып кетишти. Аялдар Мартынканы айыктырыш үчүн болгон аракетти жумшашты. "Эгерде оңолбосо дарыгер чакырабыз", деди тегирменчинин аялы. Чөптөн кайнатып беришти. Бала эсине келип, эки жагын карады. "Бардыгы үчүн силерге ыраазымын", деп акырын айтты ал. "Бир эле жагы жаман. Мен жерде кудайсыз жашадым. Силер мага ал жөнүндө эч айтчу эмессиңер.
Мен сыяктуу эле кудайсыз канча балдар бар. Аларды да эч ким үйрөтпөйт. Силер да кудайсыз жашап жатасыңар. Башкача жашоо керек. Капалуу улантты оорулуу. Мен өлгөндө мага акча койбогула. Машаяк мени бекер эле жеткизет. Коркпогула. Мен силерге арбак болуп келбейм. Мен эч качан кайтпайм. Кайтып келе да албайм. Аябай алыс. Аялдар демин катып, Мартынканы угуп жатышты. Баланын Инжилдегидей сонун сүйлөгөнүн угушуп, алар таң калышты. Коркпо, Мартынка, сен өлбөйсүң, деп жоошутту мүрзөчү. Жакында жакшы болосуң, анан биздин малды дагы кайтарасың. Биз ага жаңы чапан тигип беребиз, дешти тыйкандардын аялдары. Яшканы да кийинтебиз. Анан багабыз, сага жардамчы болот. Кышында меникинде кыштайсыңар, деди тегерменчинин аялы. Жазында болсо үйүңөрдү оңдоп беребиз, же болбосо жаңы үй салып беребиз. Мен үчүн үй даярдалган. Силердин мээримиңер үчүн рахмат суранам. Мени өйдө көтөргүлөчү. Аялдар аны көтөрүшүп, бийик жаздап беришти. Азыр уктап калат, деди мүрзөчүнүн аялы. Мартынка араң көзүн ачты. Яшка ыйлап, анын үстүнө үйрүлө түштү. Болду, ыйлаба, деп ысык колу менен башынан сылады. Экинчи колун бундаш жалап жатты. Ук, мен сага айтайын. Кудай дүйнөнү ушунча сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны менен ага ишенип калган ар ким өлбөсүн, бирок күтүүлүк өмүргө ээ болсун. Сен дагы, Яшка, да бир нерсе дейт экен деп бекер эле күтүштү. Ал терең үшкүрдү да акырын уктап калды. Чыгып туралы, деди мүрзөчү. Уктап калганы жакшы болду. Жакшы болуп калат. Жарык кире баштады. Мүрзөчүнүн аялы балага жакындап тыңшады. Кошуна, деп тегерменчинин аялына кайрылды. Дем албай калды. Ооба, жаңырык чын айтты. Машаяк аны алып кетүүгө эртең менен келди. Мурунку күнү бекеринен коштошкон эмес тура. Эми ал эч качан баланы көрбөйт. 15 жыл мурун Мартынканын апасын койгондо көп адам болгондуктан бай аял өлдү деп ойлосо болот эле. Бирок Мартынка өлгөндө андан да көп адам болду. Рашеванын жашоочулары мындай узатууну көргөн эмес. Жигиттер денени алып бара жатышты. Мугалим узатууга бүт мектепти алып чыкты. Мартынка сүйгөндөй мектепти эч ким сүйгөн эмес. Яшка мүрзөгө чейин баш кийимсиз жолдошун узатып барды. Мүрзөгө укмуштуу гүл чамбар коюшту. Берки ленталар менен гүл чамбарды айкаш-чыгачка илишти. Эч качан мүрзөнү көмүп жатып мындай ыйлаган эмес. Топурагың торко болсун, Мартынка, топурагың торко болсун, деди ал жаш аралаш. Кайрадан жаз келет. Талаалар жана токойлор жашылданат. Жана Мартынканын мал айдап келишин күтүшөт. Бирок ал эч качан эми келбейт. Жерде жашап жатканда эле көздөп жүргөн алыс жактагы жерге кетти. Ал Кудайды тапты. Кудай да аны тапты.